Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле токойдун арасында Филипп деген кичинекей бала чуркап келе жаткандыгын көрөбүз. Филипп алыстан поездин келе жаткандыгын көрүп калгандыктан досторун көздөй эле шашып чуркап баратты. Көрсө анын досторунун бири темир жолдо байланып жаткан болуп, экинчиси болсо аны бошотконго аракет кылып жаткан экен. Бирок дегенче болбой эле поезд ал жака дээрлик жетип калганын да көрөбүз. Ал эми кийинки көрүнүштө биз Калеб аттуу адам менен таанышабыз. Ал өз иши боюнча талаа түстөгү курулуш иштери жүрүп жаткан аймакка келип, ревизорлук ишин аткарып текшерип бүткөндөн кийин эле прорабтарга силер келишимди бузуп жатыптырсыңар. Темирлерди жана башка курулуш материалдарды башка компаниядан алат экенсиңер. Мындай көрүнүш менен биз иш алып бара албайбыз. Силер ушул курулуш материалдарынан пайда көрүп өз чөнтөгүңөргө салып жаткан турбайсыңарбы деп айтат. Анда ал жердеги прорабтар Калебтин тилин тапканга аракет кылып көрүшүп, бирок Калеб аларга такыр көнбөй керек болсо алар менен уруша да кетет. Андан кийин Калеб дароо эле жумуштагы жетекчиси Бенджиге ошол маалыматты жеткирип барды. Анда курулуш материалдарын саткан компаниянын жетекчиси Бенджи Калебке сөзүн баштап эле сен өз ишин мыкты билген адиссиң. Эми курулуш иштерин жүргүзүп жаткан компанияга барып өзүң сүйлөш. Мындай кылыктары менен булар бизге чоң чыгым алып келди. Ошондуктан биздин чөнтөгүбүзгө акчаны салып бергидей болушсун деп айтат. Калеб болсо Бенджиге мен бүгүн баламды мектептен алып кетишим керек. Өзүң билесиң аялым менен ажырашып кеткенден кийин баламды дем алыш күндөрү гана көрө алам деп айтса, Бенджи ага болбой эле ушул маанилүү ишти бүтүрүп берип коюусун суранат. Ал эми кийинки көрүнүштө биз Лайлс Чемберс аттуу саясатчыны көрөбүз. Көрсө алдыда шайлоо келе жаткандыктан Лайлс эртерээк кыймылдай берейин деп элдерге жакшы көрүүнү баштаптыр. Ар кандай чогулуштарды жасап өзүнүн саясаттагы ордун бийиктеткенге аракет кылып, чогулуштан кийин ошол округтун детективи Наваро менен таанышып калат. Ал эми Калеб болсо дээрлик караңгы кирейин деп калганда ажырашып кеткен аялы Джекиге барып, бүгүн жумуштан бошобой кечигип калдым, баламды көрүп кетейин деп келдим десе эле, көрсө баласы баарын үйгө келе элек болуп чыгат. Джеки болсо баласы Калеб менен жүрөт деп эле камсанабай отура бериптир. Ал эми полиция болсо бул кезде бир жаш баланын темир жолдогу чачырап кеткен дене мүчөлөрүн табышат. Божомолдор боюнча бул дал эле жанагы Калебтин баласы Барен болчу. Көп өтпөй эле ошол жерге Калеб аялы менен жетип келип, баласынын кийимдерин таанып турса дагы бул менин балам болушу мүмкүн эмес деп кыйкыра баштайт. Кийинчерээк аларды полиция мекемесине алып барышканда, чындап эле алардын баласы Барен каза болуп калгандыгы белгилүү болуп, Джеки мындай нерсеге күйөөсүн күнөөлөп эле кыйкырып ыйлай баштайт. Анткени дал ошол күнү Калеб баласын мектептен алып кетиши керек болчу. Полициялар Джекини алып чыгып кетишкенден кийин Калеб андан ары эмне кылаарын билбей, баласынын өлөрүнө аз калганда анын жанында эки досу бар болгондугун билет. Ал сыртка чыгып эле ошол жакта отурган баласынын досу Итанды жолуктуруп, силер эмне үчүн темир жолго бардыңар, балам кантип өлүп кетти деп сурап билгенге аракет кылат. Барына чексиз. Барына чексиз. Бирок полициялар Калебти жаш бала менен сүйлөштүрбөй мекемеден чыгарганга аракет кылышып, Итан болсо Калебке карап эле тилин чыгарып коет. Ошентип Калеб жана аялы баласын акыркы сапарга узатууга салтанатын жасашып, ошол жактан Калеб жетекчиси Бенджиге кайрылат. Ал Бенджиге менин баламдын өлүмү жөн жерден болгон жок, жанагы жанындагы досу бир нерсени жашырып жаткандай. Полициялар аларды өздөрү суракка алып тергейбиз деп коюшту. Мага ошол тергөөнүн жыйынтыгы керек десе, Бенджи Калебке мен ал тергөөнүн жыйынтыгын сага таап беремин, бирок сен күтө тур, буга убакыт керек деп айтат. Бул кезде округтун детективи Наваро ошол иш боюнча тергөө иштерин баштап калган. Бирок дал ошол Итан деген баланын атасы жанагы Лайлс Чемберс болуп чыгат. Ал көрүнүктүү саясатчылардын бири болгондуктан полициянын жетекчисине келип ушул иш боюнча сүйлөшө баштайт. Ошол сүйлөшүүдөн кийин эле полициянын жетекчиси Наварону өзүнө чакырып, сен жанагы баланын өлүмү боюнча тергөө ишиңди токтот, бул ишти эртерээк жаап салсак өзүбүзгө жакшы деген буйругун берет. Ошондон кийин тергөөчү Наваро Калебке барып жолугуп, баланын өлүмү боюнча бир элинчек табылган жок, сыягы Барен өз өмүрүнө өзү кол салган окшойт, андан башка эч кандай бир далил жок деп айтса, албетте Калеб мындай нерсеге ишенбейм деп ызды чуу чыгара баштайт. Ал эми Лайлс болсо бул учурда баласы Итан менен бакчада жүргөн болчу. Көрсө Лайлстын өзүнүн балдары жок болуп чыгып, Итанды жөн эле үлгүлүү үй бүлө катары көрүнүү үчүн багып алышыптыр. Ошол учурда ал жерге кайрадан Калеб келип калат да, Итанга кыйкырып ошол күнү эмне болду эле, мага баардык чындыкты айтып бер деп баштап, бирок аны эч эле жакындатпай коюшат. Анда Калеб тергөөчүсү эле өзү ишти кылайын деп чечтиби айтор. Ошол баласы өлгөн жерде Итан менен кошо Филипп деген баланын да болгонун билип, издештирип отуруп ошол Филипп деген баланын үйүн таап келет.
Ал үйгө жашыруун кирет да баланын бөлмөсүндөгү ар нерселерди аңтарып жатып, Барендин темир жолдо өлүп жаткандыгы жөнүндө Филипп тарткан сүрөттү көрөт. Ал жерде Барендин чачырап жаткан өлүк денеси, ыйлап жаткан Филипп жана каардуу кебетеси менен Итан турган. Анда Калеб ошол сүрөттү алып Бенжиге жетип барып, "Мына мен 3-чү баланын тарткан сүрөтүн таап келдим. Демек менин балам жөн жерден өлгөн жок. Бул жерде биз билбеген бир нерсе бар" деп айтса, Бенжи Калебти тынчтандырганга аракет кылып, "Мен өзүмдүн тааныштарым аркылуу тергөөнүн жыйынтыгын сага сөзсүз таап берем. Сен көп эле ызы чууга алдыра бербей бир аз күтүп турчу" деп айтса, Калеб канчага чейин күтөм деп ачуусун кармана албай кетет. Эртеси күнү Калеб дагы бир нерсени ойлонуштуруп койгон болуп, ошол баласы окуган мектепке барат да аңдып жүрүп Итанды кармап алат. Ал кайра эле Итандан чындыкты билгенге аракет кылып суроолорду бере баштаса, Итан Калебтин жинине тиейин деди айтор. "Сенин балаң сенин айыңан өлдү. Анткени ал сени жаман көрчү" деп айтып качып кетет. Көчөнү көзөй качып жөнөгөн Итанды Калеб артынан кууп жөнөп, качып бараткан Итан болсо бир унаага кагылып, жыгылып түшүп эси ооп калат. Калеб болсо эч ойлонбой эле дароо эле Итанды көтөрүп алып качып, өз унаасына салат да токой жакта жайгашкан үйүнө алып барат. Дароо эле эсине келген Итанды бир бөлмөгө камап, ошол күнү эмне болду эле деп чындыкты билгенге аракет кылып, Итанды ар кандай ыкмага салып эле коркута баштайт. Бирок Итан кичинекей болсо дагы Калеб ага тийбээрин кадимкидей түшүнүп, Калебке эч бир нерсени айтпайм деп туруп алат. Ал эми Лайлс болсо баласы жоголуп кеткендигин элге жарыялап, баламды уурдаган кылмышкерди ким тапса ага чоң сыйлык күтүп турат деп жарыялайт. Ошону менен катар округдун тергөөчүсү Наваруга кайрылып, эмне кылсаң дагы кылмышкерди таап, баламды кайтарып кел деп тапшырат. Кечинде караңга кирип, Калеб Итандан дагы эле эч нерсени сурап биле албай жаткандыктан, коркутуучу шаймандарды алып келейин деп эле ошол аймактагы үйлөргө жөнөйт. Ошол жактан ал ушул жээктеги үйлөрдү караган Феликс деген адамга жолугуп калып, көрсө Феликс ушул жердеги үйлөрдүн баардыгын ижарага берет экен. Калеб дагы ушул үйлөрдүн бирин ижарага алып, баласы Барен экөө чогуу келип эс алып кетип турушчу. Эми Калеб Феликске бир аз калп айтат да шаймандарды алып кетип, бул учурда тергөөчү Навару Калебтин аялы Джекинин үйүнө келип, Калеб кайсыл жака кетиши мүмкүн, кайсыл жака жашынышы мүмкүн деп билгенге аракет кылат. Бирок Джеки Калеб жөнүндө бир нерсе айтуудан баш тартты. Сыналгыдагы жаңылыктарда болсо Лайлс Чемберстин жанагы сөздөрү кайра жаңырып жатат. Албетте мындай жаңылыкты эл менен кошо Калебтин жетекчиси Бенжи дагы көрдү. Ошондо Бенжинин ою бузулду айтор. Чоң сыйлыкты укканда таптакыр эле башка нерсени ойлоно баштайт. Көрсө Бенжи башынан эле коркунучтуу өзүнүн топ адамдары менен жүргөн криминалдуу адам экенин түшүнөбүз. Ал эми Калеб болсо таң атканда Итанды башка үйдүн жертөлөсүнө алып кирип, кескич жана от менен коркута баштайт. Акыры араң дегенде гана Итан Калебке сөздөрүн айта баштап, "Мен сага эч нерсе айтпашым керек, айтсам мени өлтүрүп салышат. Анан да мен эч эле өз үйүмө кайтып баргым келбейт" деп айтат. Ал эми Лайлс болсо өзүнүн яхтасында штаттын губернатору менен сүйлөшүп отурган болчу. Губернатор Лайлска буюрса сени жакшы кызматтар күтүп турат деп айтып, бирок жанагы сенин качып кеткен балаң сен жөнүндө маалыматтарды чыгарып жибериши мүмкүн. Ошондуктан ушул ишиңди тезирээк бүтүрүшүң керек деп айтат. Ал эми Калеб болсо Итанга баары бир анчалык деле ташпоор боло албайт болчу. Ошондуктан аны тамактандырып башка кийимдерди берет. Итан кийинип жатканда Калеб анын денесиндеги көгөрүп калган жерлерин да байкайт. Ошентип отуруп эле түндүн бир маалында Калеб уктап калып, дал ошол мезгилде эле үйдү кайдан таап келгени белгисиз 3 адам үйдүн жанынан келе баштайт. Көрсө алар Лайлстын адамдары болуп чыгып, баланы алып Калебти болсо өлтүрүп кетүүгө келишкен болот. Бирок баардыгы өзүнөн өзү болгондой кылып үйдүн ичине газ толтуруп өрттөп жиберүүнү чечишип, баланы тапканча үйдүн ичине жаратылыш газын кое бере башташат. Алар керек болсо үйдү жардырып жок кылалы деп биротоло бомбаны орното башташып, дал ушул учурда ар кандай үндөрдөн улам Калеб ойгонуп кетет. Ал акырын кыймылдап барып 3 адамдын бирөөсүн бир заматта эсине оодарып, бөлмөдөгү Итанды жетелеп качып чыгат да кайык менен качып жөнөйт. Башкесерлер болсо алардын артынан тапанча менен аткылашып, бомбанын да жарыла турган убактысы болуп калгандыктан жаратылыш газына толгон үй бир заматта күл талканы чыгып калды. Ал эми Итан менен Калеб болсо аркы жээкке чыгышып, Калеб Итанды түз эле Феликске алып келет. Анткени Итандын денеси жарадар болуп калган болчу. Бирок корко турган эч нерсе жок болуп чыгып, ал эми Итандын денесиндеги көк ала болгон жерлери аны дайыма бирөө кыйноого алгандан келип чыккандыгы белгилүү болот. Эртеси эртең менен Лайлс менен Бенжинин жолугуп жатканын көрөбүз. Көрсө Бенжи ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланайын деп чечип, "Мен жанагы сенин балаңды уурдаган кылмышкерди балаң менен кошо таап берем.
Сен болсо менин курулуш материалдарды саткан компаниямды округ боюнча кандай кааласам ошондой келишимди кылып бересиң деген шартын айтат. Андан кийин эле Лайлс Калебтин аялы Джеки менен жолугуп, сенин күйөөң психологиялык жактан жабыркап эле жинди болуп калыптыр. Мен өз баламды сактап калайын, сен мага жардам беришиң керек. Калеб ал бала менен эмне кылгысы келсе кылып салышы мүмкүн. Ошондуктан бардык билген маалыматтарыңды айтып бер деп суранса, Джеки Лайлска болушунча жардам бергенге аракет кылам деп айтат. Ушуну менен катар эле тергөөчү Наваруну жанагы иштен бошотушат. Сыягы Лайлс бир нерседен кооптондубу айтор. Бул жака жаңы эле дайындалып келген Наваруну ушул ишке аралаштырбай эле коюуну чечиптир. Мындай жаңылыкты укканда Навару өзү дагы ойлонуп эле туруп калат. Ал эми бул кезде Калеб Итанды өзү каалаган жерге алып келет. Ошол жерден гана Итан Калебке чындыкты айттыбы айтор. Менин бакма атам мени ар дайым кыйноого алып келет. Ал өзүн эл алдында өлгүлүү көрсөтүш үчүн гана мен анын мыйзамдары менен жашайм. Дал ушундай кыйноолорго кабылганымды сенин балаң баарын билип калган. Ошондо ал атамдын мындай кылыктары жөнүндө маалыматты элге жайылтып жиберүүнү көздөп, бакма атам жөнүндө маалымат таратайын деп калганда атам муну билип калган. Бааренди темир жолго байлап салгандагы дал ошол менин бакма атам деп айтат. Биз болсо Бааренди куткарганга аракет кылдык, бирок болбой калды деп айткандан кийин Калеб эми тескерисинче Итанды коргоого алмакчы болуп, бир мейманканага кирип эле жайгашып калышат. Бирок Итанды бардык жаңылыктардан көрсөтүп жаткандыктан мейманкана кызматкери аны таанып калыптыр. Калеб аялына дагы чалып сүйлөшө баштап, бирок аялынын жанында полициялар тыңшоого алып тургандыгын билбей калат. Сүйлөшүү дээрлик аякта гана калганда, Джеки күйөөсүнө жардам бермекчи болуп качып кет деп кыйкырганга жетишип калат. Дал ушул учурда Навару ушул өлүмдүн иши боюнча бошотулган болсо дагы, мейманкана кызматкеринен ага чалуу болуп, Навару ошол жака жетип келип калган болот. Ал дегенде эле Итанды көрүп калып, сени алып кеткен кылмышкер кайда качты десе, Итан Наваруга атайлап эле башка жакты көрсөтүп коет. Андан соң өзү кайра эле Калебке кошулуп алып качып кетип калды. Ошондо Навару өзү дагы таң калып, бул бала эмне үчүн өз атасына баргысы келбей, эмне үчүн кайра Калеб менен качып кетип калды деп таң калат. Калеб болсо эми андан ары эч кимге билинбөө үчүн бир гана жетекчиси Бенжиге ишенип ошол жака келет. Ал Бенжиге бала экөөбүздү жашырыптыр деп ошол жактан бөлмө алып, ошол жактан эс ала башташканда Бенжи өзүнүн чыныгы жүзүн ашат. Ошондо гана Калеб Бенжиге келип өтө эле жаңылып калгандыгын түшүнүп, Бенжи адамдар менен ошол жерден эле Калебти ууртокмокко ала баштайт. Ал Калебке, сен мындай кадамга барбай эле мени күтө турсаң, мен сага тергөөнүн жыйынтыгын алып бермекмин. Мына эми тергөөнүн жыйынтыгын көр деп алдына сыналгыны коюп берет. Ал жакта жанагы 3-чү бала Филип тергөө учурунда ошол күнү эмне болгондугун толугу менен айтып берип жаткан. Ал баланын айтымы боюнча Бааренди темир жолго Итан байлап салган. Ушундай видеону көргөндөн кийин эми Калеб, Итан мага жалган айттыбы деп эми кайра ага да ишене албай турду. Ошол жерден Бенжи Калебке дагы бир жолу түшүндүрүп, мен баланы алып атасына кайтарып берем. Сен болсо бул шаардан чык дагы көзүмө көрмөй жогол. Эгер дагы бир жолу көзүмө көрүнүп кала турган болсоң, анда сени да кармап берем деп айтат. Ошентип бала атасына кайтарылып берилгенден кийин Лайлс Чемберс бул нерсени эл алдында өтө эле шоу кылып көрсөтүп, салтанаттуу кече уюштуруп коноктордун алдында сүйлөй баштайт. Калебти болсо Бенжинин адамдары шаардан чыгарып жиберүү үчүн алып бара жатышкан болчу. Бирок Калеб ушул бойдон шаардан чыгып кетип калгысы келбей, Бенжинин адамдарынан эптеп качып чыгат да, бул ишти аягына чыгармакчы болуп баштайт. Калебтин качып кеткенин уккан Бенжи дароо эле Лайлска байланышка чыгып, Калеб сага баратат окшойт, сага жана сенин балаңа коркунуч жаралып жатат десе, Лайлс коркуп кетип дароо эле салтанаттуу кечеден баласын алып чыгып качып жөнөйт. Ал дээрлик жээктеги яхтасына жетип калган кезде Калеб аны үстүнөн кармап чыгып, сен мага болгону балаңды белекке бер, мен аны өлтүрүшүм керек, анткени ал менин баламды өлтүрүп анан да мага калп айтты. Эгер ушундай кылсаң, мен аны өлтүрүп сага өзүм эле колго түшүп берем. Ансыз деле эч жака кача албай турган абалдамын. Сен болсо балаңды жоготуп, бирок мендей кылмышкерди кармап, дагы да хайпка айланып саясий аброюң өсөт десе, Лайлс көп ойлонбой эле баланы Калеб жака түртүп жиберет. Калеб болсо тапанчасын дароо эле Итандын башына такап, Итан болсо Калебке, мен сага калп айтсам же калп айтпасам дагы баары бир Баарендин өлүмүнө тиешем бар, ошондуктан мени кечирип кой деп кечирим сурай баштайт. Лайлс болсо Калебке, бол эми ишти тезирээк бүтүр деп баштаса, арт жактан тергөөчү Навару чыгып эле Лайлсты кармоого алып калат. Көрсө Навару менен Калеб бирге план түзүп коюшкан болуп, Калеб тапанчасын түшүрөт да Итанга, мен сага тийбеймин, эч эле коркпо деп айтат. Ошондо Лайлс күтүлбөгөн жерден тапанчасы менен Калебти атып жиберип, өзү болсо Наварудан ок жеп жыгылат. Сууга кулап кеткен Калебти Навару куткарып чыгып, бактыга жараша тирүү калган Калеб ооруканадан ойгонот. Ошол жерден Навару Калебке, сенин балаң Лайлс жөнүндөгү маалыматтарды коомчулукка чыгармакчы болуптур.
Анын өлүмүнүн негизги себептеринин бири ушундай экени аныкталууда десе, Калеб Итандын айткан сөздөрүнүн кайсынысы чын, кайсынысы жалган экенин деле билбей калды. Тасманын аягында Калебти полициялар кылган иши үчүн кармоого алышып, аны унаага салып алып кетип бара жатышып, бирок эч ким жок жерден Калебти унаага жалгыз калтырып эле кетип калышат. Арт жактан болсо белгисиз адамдардын унааны көздөй басып келе жаткандыгы көрүнөт. Ошондо Калебти Бенжинин криминалдык тобубу же башкаларыбы айтор, көзүн тазалоо үчүн келе жаткандары белгилүү болуп калат. Калебтин болсо аркы дүйнөгө аттанаары сезилгендей болуп, өлгөн баласы жанына келип экөө кучакташып калганын көрөбүз. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.